Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Assalamu alaikum, урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Өзгөн районуна караштуу Мырзаке деген, кечиресиздер, Мырзарык деген айылда турам. Ушул жерде Зубайда деген энебизди атайын Москвадан, Россия мамлекетинен Мирлан деген баласы куттуктап жатат. Азыр ушул Мирлан баласы менен Зубайда эненин куттуктоосун сиздердин назарыңыздарга тартуу этемин. Азыр мен эч ким эч нерсени билбейт. Мен азыр барып эшигин тыкылдатайын. Бисмилла деп кирип бара берейин. Ушул үйдө жашайт экен. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман-эсен отурасыздарбы? Зубайда энебиздин үйүнө тура эле келдимби? Ооба. Жакшы. Сиз кимсиз болосуз? Мен келин болом, ооба. Мына гүлдү кармап аласызбы? Ичинде торт жолугу менен. Зубайда энебиз канча жашка чыгып отурат? 63. 63 жашка. Ооба. Мирлан деген кайнагаңыз бар да? Ооба, ооба. Россияда? Ооба, кем. Азыр атайын буйрукма берип жөнөттү эле. Ооба, азыр уктуп элебиз да. Азыр эле уктуңуздарбы? Мен го 1-2 күн мурун. Сиз мурда 1-2 күн мурун уктуңуз. Кайра кирели? Бул жакта залга кире беребиз. Жакабы? Ооба. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Зубайда эне жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Мирлан деген балаңыз бар беле? Ооба, бар. Москвада көптөн бери 18-20 жыл болуп калды дейт ушу иштегенине. Менин дагы апам ушу Менин программасына татыктуу деп өзүнүн бир жакшынакай белек бешкектерин кошо бере берди эле. Бир аз эметип турасыздар балдар да? 63 жашка чыгып отурасыз. 63 жашка чыкты деп эч ким ойлобойт. Кандай жапжашсыз го эне? Мен сизди ойлопмун, бир кемпир болуп калган окшойт депчи. Кемпир болбой калайын. Келиңиз, гүлдөрүн берип тапшырып коелу. Туулган күнүңүз менен Зубайда эне. Рахмат. Мына ушул программа жалаң энелерге арналат. Канча кулак чалып калгансыз ушу Менин эне программасы боюнча? Ооба, Ооба. Бул болсо Барбол фирмасынан ушундай жакшынакай торт, шириндик, кызыктар менен ичип коесуздар. Андан сырткары башыңыздан ак жоолук түшпөсүн деген максатта ушу ак жоолуңузду салып коелу. Ал арада ушул байланыштырып койсоңуздар, Мирлан мырза азыр эле мен менен сүйлөшүп келди. Эне канча балаңыз, канча небере бар? Ушул жашка чейин 4 балам бар. 4 балаңыз бар. 2 уул, 2 кыз, 16 неберем бар. 16 небереңиз. Чеберени Кудай буйрса көрөйүн деп кабылып турасыздар, даярданып Кудай калса. Ден соолук берсе. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эми? Тамак хозяйка болуп эле отурдум ушуларды. Тамак хозяйка болуп отурдуңузбу? Аке. Аке мал. Мынакей. Урматтуу Мирлан мырза, мынакей менин маңдайымда бейиштин образында болгон Зубайда энебиз турат. Бир учурашып, бир жакшы, бир сагынычтуу салам каттарыңызды жолдо бериңиз. Мына мен келдим. Энебизге берип коюңуз телефонду. Бет маңдай жашына калды учурашып алсын. Рахмат. Болуптур балам, сен дагы өмүрүң узун болсун. Ден соолугуң чың болсун балам. Кубанычтын көз жашы, Болуптур балам, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эне менен баланын ортосундагы ушундай бир сагынычтын көз жашы чыгып отурат. Эне ошо Мирлан деген балаңызды канча болду көрбөгөнүңүзгө? Мында канча жылда бир келип турат дегендей. Жылда эле бир келип турат. Ар жылы келип турат. Өчүрөйүнбү? Канчанчы балаңыз? Биринчи балам. Биринчи улуу балаңыз. Эң биринчи бакыт тартуулаганы, үй бүлөгө жарык тартуулаган балаңыз ушул Мирлан балаңыз. Бул жак жолдошуңузбу, жеким жолдошуңузбу? Келиңиз. Эгер эме кылбаса, отура бериңиздер. Жолдошуңуз жанына отура бериңиздер. Сиздерди да убара кылып эметпейин.
Uçurashib. Ma'qul endi, uchrashib qolaraylar unda. Men qo'lim jetsincha. Kelingіз ata, o'tiringiz. Mayli o'tiring. Bugun emi enebizдің tuğulgan günü eken. Ушул туğulgan urmatına dep uşu balаңыз атайын uşu Россиядан bir men dagы ата-энем bir барктап таңтап коюн. Башкаларга bir мактап коюн деген максат тилек менен жибердиле. Атайым ушул байбишеңизге, ушул эжебизге bir жакшы болгон сөздөрүңүздү рола бериңиз. Rahmat. Ali tinch. Meni qavlorim meni shuncha 43 yıldan beri birge yaşap keletamiz. Жақшылықтарды көрдік, әр түрлі неменелерді көрдік. Şu екі ұл, екі қыз таптық. Мына 16 немерелі болды. Ошентип жашап келатабыз. Эми өмүр жолдошума кааларым ушу чың ден соолук, узун өмүр, оорубасын. Кудай насип кылып bir 100'den aşağı жашасын, бактылуу, дөөлөттүү өмүр сүрүп жүрө берелик. Бири-бири сыйлашып. Акем немеси. Россиядан Мирлан мырзанын ким? Жеңем, Держа акемдин аялы. Ошода Мирлан мырзанын келинчеги? Рахмат. Bu kelinin de tuğan günü bu. Болсын, өмүрүңүз узун болсун, ата-энеңиздер дайыма пешенеңизде аман эсен ойноп жүрүп жүрө бериңиздер. Rahmat. Ana geliniңиз bir көрсөтүп коюңчу биз жака. Tuğan günün menen. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Россияда келини менен эң чоң келини менен сүйлөшүп атат. Кайненеңизди bir мактап бериңчи, мына эң чоң, эң улуу, эң сулуу келин экес. Элдин көзүнө bir мактап, даңктап бериңчи кара bir бет маңдай. Сиздин кайненеңиз кандай адам? Апаңыз, эми кайнене дебейсиз, мисалы үчүн. Кайнене туш келгенине өтө кубанычтамын, ушунчалык рахмат. Ушундай мага дагы эң жакшы бала тарбиялап чоңойтуп мага тап берген ушул ата-энеге да чоң рахмат. Ден соолук каалайм, өмүрлөрү узун болсун. Дайыма биздин пешенебизде аман эсен жүрүшсүн. Рахмат. Сиз да бар болуңуз эже, сиз да ушу Зубайда энебизге окшоп бактылуу, каарылыктын доорун сүргөн адамдардан болуңуздар. Сиздер дагы энебиздин батасы менен, атабыздын батасы менен албетте аман жүрүңүздөр сиздер дагы. Rahmat. Апаңызды, кайненеңизди сагындыңызбы? Кайненеңизди сагындыңызбы дейм? Ой, сагындым, канча болду барбаганыма. Кудай кааласа жазда барабыз. Кудай буйруса жазда келип калды, кудай буйруса жакынкы күндөрү учурашып, жолугушуу күн дагы аз калыптыр демек. Бар болуңуздар. Кана сөз улантып бериңиздер. Рахмат, болуптур. Mayli болуп тур балам. Тынч болгула. Болуптур. Жакшы өткөзүңүздөр туулган күндү. Болуптур, өзүң дагы жакшы өткөз, бүгүн туулган күнүң менен сен дагы. Келиңизде туулган күнү бүгүн. Караңчы, кайненеңиз менен туулган күнүңүз бир экен ey. Кандай бактылуу келинсиз. Kuday Taala nime bana nasip bolgan. Кудай бизди ошентип жаратып койду. Рахмат. Сиздерге дагы чоң майли. Жакшы калыңыздар, жакшы жүрүңүздөр апа. Mayli болуптур. Силерден туулган күнүң жакшы өткөзүлө. Mayli болуптур балам. Болуптур майли. Эми атабызга бир жакшынакай сурообуз бар да. Ушундай Зубайда энебизди ушундай каяктан таптыңыз, качан таптыңыз, кантип таптыңыз ата? Ушундай сулуу болгон. Сулуу. Бар жагында Бир эстеп койбойсузбу жаш кезди бир. Yaş kezdе бул узакка созулуп 79-жылы мен Ошто окуп жүрүп практика баргам. Пансионат ачылганга домгодук Арсанбок. Ошол жерде практика барганбыз. Ошол жерде таанышып, ошол жерден табышып, ошо сентябрда үйлөнүшкөнбүз. Үйлөнүп ошодон бери ошо 2 уул 2 кыз таптык. Мындай балдардын жардамы менен мындай үй жайларды күтүп, эми дөөлөттүү өмүр сүрүп атабыз деп ойлойм мен өзүмчө. Кичине неберелер бара неберелер көбөйүшүп атат. Мына жакында дагы мына кызым, чоң кызым, Мирландан кийинки Гүлзат. Мына күйөө бала экөө келиптир. Кыздуу болду. Раяна апа. Бул кыз да бактылуу, жакшы кыздардан болсун, өмүрлүү болсун. Рахмат ада. Ушундай Рахмат. Өзүңүз эмне жумуштарды кылдыңыз? Мен эбизде ушул 4 баланы багам деп. Деме
magazinde işledim. Neme zavskanat bolup жүргөн акырында. Мына zaman кайта сөз кыйраганга чейин иштеп жүрдүм. Анан отуруп калдык үйдө. Жакшы, жакшы. Эне ушу жаш кезде ушул абышкаңыз багып эле ушу үйдө эле ушу дама хозяйка болуп эле балдарды карап, ушул үй тирлигинен мыкты кылып эле отурдуңуз да? Ооба, ошентип үйдө эле отурдум. Машина менен апарып келет элем. Бир жака иш чыкса, машина менен апарып келесиз. Апарып келет элем. Жакшы. Бактылуу карылык деп сиздерден бири кийинки муундарга бир сабак болуп калсын да. Бактылуу карылык деген не өзү? Кантип бактылуу карылыктын бир татымын татышат да мына сиз сыяктуу адамдарчы? Эми бактылуу карлык деген семьяң менен тынч болсо, бала чакаң тынч болсо, балдарың бала көрүп, алардын убай урматын көрсөң, ошол бактылуу. Анан ашык бактылуукту көрбөйм мен. Азыр мына ушул улуу балаңыз, эң чоң балаңыз ушу Мирлан мырза апа акем менен ата акемдин жытын сагындым, сөзүн сагындым. Баланы карап турасыздар, ушунчалык сагындым, ар жыл барсам дагы ар бир саатын сагындым деп ушундай бир жакшы тилек билдирип атат да. Ушул программага сиз сыяктуу, ата акебиз сыяктуу ата энелердин баары тартылгандыктан ниет кылыптыр. Ошо ниети мына ушул секундтарда ишке ашып отурат. Ушул сюрпризди сиз качан билип калдыңыз? Азыр кичинеге келиниңиздин сөзүнө караганда азыр эле билипсиз, а? Бир саналуу мүнөттөр болуптур. Улам кийин дешип калышты. Кийин деп. Даярдан деп калышты. Азыр мейман келет дешет. Каяктан келет? Мейман оштон кыздарым келди бүгүн аламыкы. Булар келди го десем да келет дейт. Болуп турганда деп отурдук, анан ошо келеде жакын айтышты. Ушундай. Келиңиздер эми ата энебиздин жанына келип бир жакшы сөздөрдү ролоп сүйлөп коюңуздар. Мен ушул сиз кимис болосуз же? Кыз болосуз. Канчанчы эң чоң кызысызбы? Мирландан кийин. Кыздан эң чоң, сиз да? Жакшы. Майыл туулган күнүңүз менен апа. Мына жашынан дагы көп жашаңыз. Келиңиз. Кандай бир жакшы бир даңктап бериңчи, энелерди даңктап бер. Сиздин апаңыз кандай адам? Эмнеси менен өзгөчө? Менин апам эми кандай десем, мындай үлгүлүү көбүнчө, сабырдуу, ар бир нерсени сабыр менен чечет. Көп жерлерде эле мындай сабырдуу болот да. Анан дейм, бүгүнкү туулган күнү кутту болсун, бактылуу болсун, талайлуу болсун, эки дүйнө бактылуулук каалайм. Балпайган байбиче болуп атам экөөңүздөр өмүр сүрүп жүрө бериңиздер. Рахмат айтканыңыз. Көп жашаңыздар, пешенебизге аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бактылуу карлык кылайм. Кантип сагынасыз апаңызды? Канча күндө бир сагынып каласыз? Тез эле сагынып Кантип эркелейсиз? Телефондо эле тынбай сүйлөп эме болуп турам. Мага келиң десем барбайм десе, деп мындай келбейсизби деп кап болом, ошо телефондо тынбай эле сүйлөшүп турабыз. Сагынга да үйгө чакырат. Видео кызып кылабыз да көбүнчө. Азыр эми техниканын өнүккөн заманы видео аркылуу сүйлөшүп ала бересиз да? Видео аркылуу сүйлөшүп алабыз да көбүнчө. Ошо. Почти күндө эле сүйлөшүп турушат. Тынбай эле сүйлөшүп турабыз. Атаңыз бар экен, апаңыз бар экен, сизден өткөн бактылуу адам жок болсо керек деп ойлойбуз. Мисалы, ушулар баары үчүн жашоо керемет, а? Атаңыз тууралуу да бир эки ооз сөз кошуп койсоңуз болот учурдан пайдаланычы. Сиздин атаңыз кандай адам? Атам жакшы адам. Бизди иштеп кичинебизден бери чоңойтуп бакты. Ушул мезгилге чейин чоңойту баардыгыбызды. Көп жаңы москвич бар эле, ошо мени минип келип, дайыма алдынан мени тосуп чыкчу эле биринчи. Мага чоң баягы колбасаларды алып келип, печеньелерди алып келет эле. Ошолор эсимде бардыгы. Мен завскалап элем баарына таратып берет эле. Завскалап элем да. Менен ашканын жешет эле, өзү каалаган жейт эле. Буларга жалынып атып бирден берип коет элем. Эң жакшы көргөн кызы сиз экенсиз да, демек, а? Жакшы, ушул ата энеңиздин ушул меримине бөлөнүп, мына Кудай буйрса азыр өзүңүздү дагы эле жаш бала элестетесизби? Мисалы, булар баары Бияка келгенде ошондой элестетип. Ошондой элестетип каласыз, эркелеп. Ооба. Жакшы, кээ бирлер ушул ата энесин эркелетет экен да, кадимкидей. Сиз ата энеңизди кантип эркелетесиз? Балдар эркелетет экен да, мисалы үчүнчү. Сиз кантип жакшы сөздөр ойлойсуз, мисалы? Балким мен сизди жакшы көрөм апа, мен сизди сүйөм деп эркелететирсиз. Мен жакшы көрөм деп эле айтам. Эркелетем, анан кийин
Başka söz aytpayм го, ошо деле айтам көңчө. Ошол сөз жетиштиби? Ошо сөз айтам. Жакшы. Жакшы. Ата-эненин ушунчалык баягы буга чейинки сиздерге берген мээнетин кийин балалуу болгондон кийин сезиңиздер да? Балалуу болгондон кийин. Ага чейин эч бир билген жоксуздар Ага чейин билгенибиз жок, өзүбүз баладай болуп жүрдүк. Баладай болуп. Жакшы. Келиңиз, кана бул ким менен сүйлөшөсүз? Экинчи баласы. Экинчи баласы менен мынакей. Сүйлөшө бериңиз. Нурлан, Макен кандайсың? Жакшы. En küçüğümüz bu. Рахмат. Рахмат балам. Денсаулығыңыз үшін дайыма şu біздің төрімізді атамекең жақсынакай болып жүре беріңіздер. Айтқан екенсіз. Сізге Рахмат. денсаулық, uzun апа. Рахмат балам. Рахмат. Сенем денсаулығың чың болсын балам, өмірің Өзің ұзын да болсын. тынч бол, Не балам. тілесең тілеңе жет балам. İşlerine iyilik olsun. Балдарыңыз саңыңыз кане? Мейлі жақсы тоса беріңіздер апа онда. Болып тұр балам. Атама салым. Москвага барып турасыздарбы? Анча сагынганда? Бара элекпиз. Бара элексиздерби? Эми Кудай буюрса чакырса керек а сиздерди бир барып Москваны көрсөтүп келгени. Мен сага берип коеюн. Жакшы. Келиңиз, азыр бул жерде бир байка отурат беле? Ошону чакырсаңыз. Күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлап берет. Күйөө баланын бир сөздөрүн сиздин деле ата-энеңизден бул кишилер туурабы? Кана бир кайната менен кайненени бир мактап бериңчи, ана сиздин ар бир сөзүңүз кийинкилерге сабак болсун. Биз дагы ушу биринчиден туулган күнүңүз менен ден соолук каалайбыз. Эки дүйнө бактылуулук каалайбыз. Ар дайым ушундай бал пайгамбаевич болуп, уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп, неберелердин алдында ушу бактылуу каалуулукту көрүңүздөр. Ден соолук каалайбыз. Маттеп бир үрдө өрбөйсүзбү? Кайнене кайнатты. Кайненеңиздин туулган күнү болуп калыптыр эми бир. Ыргаанчы деле жокпуз. Жакшы. Эми тамаша иретин айтып атабыз албетте. Азыр ырды кыздар ырдап бериши мүмкүн, мисалы келин ырдап бериши мүмкүн, эң кичинекей келин. Келиңиз эми сиз да бир сүйлөп коюңуз эми. Неберелери даярданып турсун ырып-ырыкларга түшүнө бир. Сен ыргаан билесиң а? Кана эми мына ушул сиз эң кичине келин болосузбу? Ооба. Эң кичинекей келин, э? Кудай буюрса Зубайда энебизди канчага чыгаранып турасыз күч кубаттанып? Кудай кааласа Аллахым берген жаш 100 апам өзү уругунда бар 100дөн өтүп. Көп жашоочулардын түрүнө кирет, а мисалы. Тайнем 102, 103ке чейин жашады окшойт. Мен билишимче, ошо Кудай кааласа апам да 100ге чейин биздин төрүбүздө, ушу неберелердин Кудай кааласа. Ушуларды багып, кичинесинен чоңойтуштат, ушуларды да узатат Кудай кааласа колуна үйлөшүп. Ошо туулган күнү менен көп жашашсын, атам экөө орушпасын эч качан. Башка келиндерге мактанычы мына сиз кайненеңиз кандай адам? Эмнеси менен өзгөчө, кандай касиеттери бар? Эмнени үйрөндүңүз? Апам мен келгенде билем эч нерсе үйдөн ошо окунуп бүтүп эле чыгып кеттим. Келгенден кийин бүт жолдошум өзүңүз билбеген үйрөтүп аласыз деп апам колуна алып келип таштады. Тапшырды ошо. Анан апам колунан үйрөндүм баардык нерсени. Көп нерсени унчукпайт. Тура эмес кылсаң деле унчукпайт, кандай тамак кылсаң, эмне иш кылсаң деле унчукпайт. Кээде гана ошо сурап койсоң мындай деп коет, мындай кылсаң, андай кылсаң деп кийдигишпейт. Ашыкча сөзү жок. Тирлигибизге кийдигишпейт. Бергенибизди жеп коет болду. Сыртынан эле көрүнүп турат, аябай сабырдуу, мындай жоош, телегей тегиз, жүрөгү айкөл адам экен, э? Ооба. Ушундай кайненеңизге жолукканыңызга 1000 мертебе шүгүр. 1000 мертебе шүгүр. Жакшы. Сиздерге да ушундай, сиз канчалык мына ушул адамдарга кызмат кылсаңыз, демек кайта бул кайтар дүйнөдө, кайта сөзсүз түрдө эртең сиз дагы ушул үй бүлөнүн, ушул энебиздин орун басарларысыздар да сиздерчи, чын-чын келгенде ушул эки адам тапкан дүйнө байлыктын баардыгын ушу сиздерге калтырып кетет. Эч жака алып кетпейт. Ошон үчүн ар бир сөзү сиздер үчүн адеп, аклак, үлгү болсун, э? Ооба. Кана эми ырда өрбөйсүзбү эми кайненеңиздин көзүнчө бир эми? Билбеймдер. Бул үй бүлөдө чыгармачылыктан бир аз эме окшойт да, бир аз. Ырдаган, чурдаган адамдар жокпу? Атам бар, музыканы жакшы угуп, жакшы музыкага жакын атам. Анда азыр ата кебиз азыр бир ыр таштайт анда. Байбичем туулган күнүнө деп туруп, атаке. Mene isine çıkıp. Рахмат сизге, чоң рахмат.
Мынакей бүт неберелер менен отурушат. Неберелер кана бияка өтүп тайнең болобу, энең болобу, ким кутуктап койгула жанына чыгып сүйлөп кана. Бетинен өп, кантип куттайбыз дедиңерби? Туған күніңіз менен. Бурлап тур. Кана сүйлөп койчу, кутуктап туруп bir эки ооз сөз. Айбике. Апам, туған күнү. Туған күніңіз менен көп жашаңыз, ұзақ жашаңыз. Аябай сон. Ана кел. Бул апамдын өзүн баккан. Родной экен да бул, а? Башка шашыр. Чагама сен тайнең болобу? Апаң болот да. Чоң энес. Кандай адам гана мактанчы гана. Сенин чоң энең кандай адам? Жакшы адамбы, жаман адамбы? Жаса адам. Эмне берет сага? Эмне акча береби, конфет береби? Конфет берет. Конфет береби? Өзүңүн барып не берет? Өзгөңө апарып эмне алып берет? Сасиктерди алып берет. Ай, азамат. Кана ыр билесиңби? Билбейм. Билбейсиңби? Эми Айбикени чакыр. Айбике. Ай, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Бул неберелери. Ооба, кичинекейин балдар. Ата келин береми жана кичине сөзүнүн учун чыгарып калдык эле. Бир куплет таштап койбосоңуз болбойт да, мушу энекебиз өзү да даярданып ага чейин энелер бирден ырдайт да өзү негизи. Албетте туура келет. Эч качан. Ая текетен ырды кичине ырдап берипчилер. Кел атканда автобустун ичинде айжеке гүл берчи деп сурадым. Кырсежекем гүл берүүнүн ордуна кайра мени гүл ордуна куратты. Кырсежекем гүл берүүнүн ордуна кайра мени гүл ордуна куратты. Ай эжеке, ой эжеке, ай эжеке, ой эжеке. Ай, солу барсын гүлүңүз, мындан ары сак саламат жүрүңүз. Капысынан жолугушуп калганда иничектеп салам айта жүрүңүз. Капысынан жолугушуп калганда иничектеп салам айта жүрүңүз. Ай эжеке, ой эжеке. Рахмат. Кол чап коебуз. Зубайжан, буга чейин ушинтип ырдачу эле? Атакебиз, жакшы. Эми сиз бир ушул туулган күндүн урматына бул күн сиздики, бул учур сиздики дегендей бир сизге окшогон энелердин баардыгы бир куплеттен ырып таштайт да. Анан Мирлан балаңыз суран деле апакем анча мынча созолонто бербейт, бирок ушунузун да бир суранып көрбөсөңүз үйдөн чыкпай эле коюңуз деди. Ошон үчүн бир куплет ырдап коюңуз эми бир. Сиздин үй бүлөңүз үчүн бир архив болуп калсын. Сиздин үнүңүздү угуп сагынычымды жазам дейт балаңызчы. Билбейм да, ырдай албайм. Бир куплет. Ырдаган эмесмин эч. 6-күнү кечинде. Сен ырдап берчи мен. Коштойт экен энебиз. Сиз баштаңыз, энебиз коштойт Бул экен. 6-күнү ырдайт. Сиз коштоп турасыз эне? Майли. Кандай башталат? Эстен аш. Даярданыш керек эле даярданып кыздар. Шону күмбүрүнтан айтып койсоң. Кана. Бул сюрприз да. Эсиңиздерден чыкпай турган учур. Ал мезгил менин эсимде. Алида турат сезимде. Ашыкпа дедиң, той болот. Алтынчы күнү кечинде. Кана эне коштоп коюң эми кичине. Ошону кайталап койсоң. Рахмат. Майли, энебиздин ар бир сөзү, ар бир азыр ичинен аябай энебиз толкунданып турат, көп сөздөрдү айта албай турат, көп мындай бир жаркылдай албай турат. Негизгиси ушул туулган күнүңүз эне кут болсун. Ар дайым ушу пешенеңизде сиздин мээрим менен чоңойткон балдарыңыз ушинтип күлүп жайнап жүрсүн. Мирлан мырзанын ушундай кылганына Аллахым чексиз рахмат деп ушундай бир биз дагы ушул сиздер дагы ушундай ыраазычылыгыңыздарды билдирип отурасыздар, Эч качан ушул оорубасын. Ал үчүн сиздер оорубаш керексиздер эне. Ата, эч качан сиздер көңүлүңүздөрдүн эч качан чөкпөшүн көрбөш керек балдарыңыздар дегендей. Ошон үчүн Мирлан мырза айтты, ушулар бар үчүн мен жашап атам, жашаганды дагы кооз жашап атам депчи. Аябай мындай сапаттуу жашап атам депчи. Ошон үчүн ал бул жерде сүйлөгөй турганда калып кел, сен бар экенсиң го, бул жерде бир небереси бар экен, сүйлөтүп койгула. Кел бул жака өт. Эгерде сүйлөй тургандар жок болсо анда атаке биринчи сиз бата бериңиз ушу балдардын баардыгына. Андан кийин энекебиз батаны жыйынтайт, кана 10 миң.
Şu baldarın, şu uğul kızların niyetiga maksatыга жетsin, денсаулыктары чың болsun, ömürleri uzun olsun, şu dünyada жақсылықтарды көрсün, daim asmanımız açık olsun, tinchchilik, amanchilik olsun, kırgızım önüge öse versin, жақсы күндерді көріп жүре берер. Мирлан балам, невелем бар, Азим баласы. Азим айдай. Оларға бардығына чың денсаулық, uzun ömür, bu dünyada жақсылықтарды көрсін, дәулетті өмір сүрсін, бақсылы ол бай olsun, tinch болсын балдарым. Мәкендағы жақсы күндерде, жақсы ел қызматы, Россияда болса да ел қызматында жүреді, қызмат қылып, сонан бар тап, рызқылы, дәулетті ол бай ол жүре берсін. Құдай қолдасын. Рахмат. Эми өзүңүз бир энелик батаңызды берип койсоңуз бир. Şu baldarıma ne kalayım? Baldarıma şu денсаулық, uzun ömür, çeksiz bakıp, şu ne dilese tileklerine жетсін. Şu çoğaltқан baldarının vay hurmatın görürsün. Ne dilese tileklerine жетсін, şu baldarının vay hurmatın görüp, денсаулықта тілегіне жетіп, ömür sürsün. Şu Жақында Мирлан машина алған жаңа. Ошо машинасы куттуу. Алдынан шамал өтүп, Ошо алдынан шамал өтүп турсун. Ошо куттуу баяндуу жакшы машина болсун. Жакшылыктарда кызмат кылып, көп жылдар кызмат кылсын ошо балабызга. Тынч болсун. Шалада жүрген балдарыбызга ушу тынч болсун, Şu balдар бактар менен тынч, сен аман, ушу кайтып ушу үйгө келсең, ушу тынч. Эне менен атанын тилеги ошол да мына сен келип, 6 сан аман эсен сол келип, ушу сиздердин пешениңиздерде мурдагыдан 5 бетер жаркырап, жайнап, жашоосун уланты берсин, Кудайдан тилейсиздер, Эне сиз негизи эле ушундай аз сүйлөйсүзбү, же бир аз толкунданып турасызбы? Şu az söyleyeyim özü. Негизи ушул sözgө sal nememin. Söz байлыгым кем бирок азыраак сөйлөйм. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Зубайда энебизден бүгүн 63 жаш пайгамбар жаш деп коет да, мына ушул пайгамбар жаш туулган күнү менен куттуктайбыз. Ал арада ушул алыстан Москвадан ушул баласынын туулган күн ниетин, тилегин алып келип биз жеткиздик, орундаттык деген ойдобуз. Ага чейин ушул Зубайда энебиздин абышкасы аябай толкундануу менен, кубануу менен жанатан бери ыр десе ырырдап, сөз сүйлөп, биздин программаны бир аз кооздоп, кубаттап берди. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин да ушундай Зубайда энебиз сыяктуу апаңыздар болсо, энеңиздер болсо, анда куттуктап калганга шашыңыздар. Себеп дегенде ата-эне ыраазы, Аллахым ыраазы деген пайгамбарыбыздын жакшы бир осуяттары менен жыйынтыгым келип турат. Мирлан мырза, сизге да рахмат. Зубайда эне эч качан оорубаңыз. Кудай буйрса 100 жаштык бир юбилейлик бир тоюңузга келип ушинтип бакылдап шакылдап сүйлөп туралы. Сиздерди тартып аткандын бардыгы кийинки муңга чоң бир сабак болсун деген эретте бул программаны жыйынтайм. Алда номерлер турат, телефондор турат, чалыңыздар. Мен өлкөнүн 7 тубанына барып кызмат кылганга даярмын. Ата-энелер аман болушsun. Жакшы туруңуздар. Балам, сага да рахмат. Ушундай келип бизди тартып аткан, сенин тилегиңе жет. Не тілесең тілеңе жетіп, балдарың ой урматын көрсін дағы. Денсаулықта ол жақсы қызмат қылып жүре бер. Ел қызматында ушундай қызмат кылган жигиттерден экенсиң, ушундай қызмат кылып жүрө. Тынч болгула дайым. Жолуңар дайым ачык болсун, жолуңар шын жолдошуңар кыдыр болсун, тынч болсун. Амин. Бул сюрприз жактыбы эне? Жакты. Жактыбы? Мында элестетпедиңиз беле келет деп, ушу программа жасайт деп. Неме күткөн эмеспиз эми. Өзү сөйлөп неме кылып, мында белгилеп койгонбуз деп отурдук эле. Жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Менин программасын көрүңүздөр. Көрүңүздөр, барыңыздар, чалыңыздар. Рахмат. Жақсы. Чалыңызга бирок аябай сонун болуп, чалыңызды көрдүңүзгө, ырдап жиберди, ушунчалык толкунданганданчы. Муртараак болуп жатты, алма экенбиз. Бул сюрприз эне, сюрприз. Ушинтип келгенде бир чет эсте калат. Рахмат.
Ay, жақсы. Армияга барат десе, мен Германияга барып, Германияда служба кылып. Ошо Германияга барган үчүн ушундай сулуу элебизди табабыз да. Тийбейт болчу. Сиздердин мезгилиңизде да ушундай беле бир мындай армияга бардың, барбадыңбы деп боягын сурайт эле деп турабы? Никод дешип, кыздар чанып барбагандар. Ошондой эле. Эне сурадыңыз беле бирөөсүн армия? Сурабаппын. Бирок кийин уктуңуз да армияга барганын. Алги неме альбом бар да үйдө. Не деген? Вспоминание о моем пребывании в ГДР деп. Ошолорду көрүп алгандан кийин, жакшы эле тийген экен дейт. Берлинди көргөнсүңбү деп коё. Берлин чекесинен өтүп кеткенбиз. Көз алдымыз алдыда. Солдат бара албайсың дейші. 3 жыл кылдыңыздарбы? 2 жыл, э? 2 жыл. 74 76 келген. Рахмат. Мындай жакшы сөздөр болду.